General Motorsко таандык өзү жүрүүчү унаа чыгарган круиз компаниясы алгачкы жолу айдоочусуз унаасын көрсөттү. Электр тогу менен жүргөн Cruise Origin унаасын Honda компаниясы иштеп чыккандыктан, ал компаниянын акцияларына ээлик кылат. Рулу же педалдары жок унаанын сатыкка чыгарылышы өткөн жылдан бери кечиктирилип келген болчу. Станфорд университетинин окумуштуулары кадимки эле көгүчкөндүн канаттарын колдонуп, чымчык робот жасашты. Алар аны көгүчкөн робот деп атап коюшту. Алар мындай жетишкендик: келечекте учактын жана дрондун канатынын дизайнын иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн деп үмүттөнүшөт. Алдыда изилдөөчүлөр бүркүт сыяктуу башка канаттууларды да жасап, алардын учуу техникасын салыштырабыз деп турат. Аралыктан башкарылган колонкаларды чыгарган Sonos компаниясы мындан кийин эски версиядагы колонкаларын жаңылабай турганын маалымдагандан кийин социалдык тармактарда адамдар аларга терс комментарийлерин жаза башташкан. Компаниянын 2006-2009 жылдар аралыгында чыккан 4 модели майдан баштап чыгарылбайт. Бул тууралуу билдирүү жарыялангандан бир нече саат өтпөй, кардарлар Twitterде Sonos бойкот хэштегин колдонуп, нааразылыгын билдире баштаган. Берүүбүздүн соңунда убактыңыздын көбү смартфонуңузга кетеби? Анда Google компаниясы телефонуңузду атайын конвертке салып коюуну сунуштайт. Google конверти бул тиркеме, ал кагаз конверти менен бирге иштейт. Мындай конвертти үйүңүздөгү принтерден чыгарып алсаңыз да болот. Телефонду конвертке салганыңызда экранын көрө албайсыз. Бирок сиз бирөөгө чалып же сизге келген коңгуроолорду кабыл ала аласыз. Мындай каражат смартфонуна баш оту менен кирип кеткендер үчүн жакшы нерсе экен.